Рахмат. Махабат Игнашевна. Урматтуу Гүлмира Курманбекова, сиз ары кооптуу, ары жооптуу кызматтын башына келдиңиз да. Бүгүн бирок толук командаңыз менен комитеттин жыйынына келипсиз. Биздин дагы комитет бүгүн толук жыйналыптыр. 2 чукурдай биздин комитетте жылдырылды эле. Эми мындай да, сиздин тармак боюнча Иса Шишенкулович айтып кетпедиби? Аба жолдору жөнүндө, унаа жолдору жөнүндө, темир жолдору жөнүндө мына Манас аэропортунун 3 директору бүгүн абакта, камакта, туурабы? Туура. Темир жолдун мурунку директору камакта, азыркысын ишиде иликтелип атат, туурабы? Туура. Бишкек Ош дирекциясынын 20 баласы камалып кеткен. 25 миллион сом зыян келди деп. ДДХнын башчысы 1 жыл бою үйүндө жатат, ооруп, туурабы? Шабдан Иманкулов. 1 жыл болду, ага да кылмыш иши козголгон. Сиздин 2 орунбасарыңыз, мурунку транспорт министри 2 орунбасар камакта, туурабы? Ушулардын баардыгы убагында кара тизмеден чыгарабыз деген. Бүттү кара тизмеге кирип кеткен. Туурабы? Бул да чындык да. Кара тизмеден чыгарабыз деген 3 премьер-министр башка жакка кирип кетти. Туурабы? Туура. Сиз эми айтып атпайсызбы 3 жылда депчи? Биз келгенде айткан 3 жылда деп. Бизди мөөнөтүп калбады. Азыр мына сиз айтып атпайсызбы, мен келгениме 2 ай болду деп, тиги Бакыт Жеңишевич 4 ай болду. Эми бул силер тармакты жакшы билесиздер да. Сиз орунбасар болуш дегенсиз, өкмөттө куратор болгонсуз, сиздер ушул жакта жүргөнсүз. Анан мен таң калып атам да, силер жарытылуу жооп бере албай атасыңар да. Даяр эмессиңер. Даректүү, данектүү эч нерсе айта албай атасыздар. Бардык азыр биз таң калып калдык, өкмөттө күнү келе алмашып атат да. Күнү келе алмашып атат. Эки эле кабар. Түшкө чейин бирөө кызматка отурат, түштөн кийин бирөө түрмөгө отурат. Карасаңар. Тиги отуруптур дейт кызматка, түштөн кийин бул түрмөгө отуруптур дейт. Эң чоң коррупция сиздин тармакта. Туурабы? Мына жол боюнча айтты Иса Шишенкулович. Аба жолдорун жөн эле коюңуз. Азыр сиз биринчи күн тартибинде мыйзамайынча Бишкек Бакуды атпайсыз. Бул Бишкек Улан-Батор аба каттамында болот. Ишке ашпаган нерсе болот. Силер аба каттамына чыгып атасыңар, аякта элчилик ачылган жок дейт. Элчилик ачылган жок да. Элчиликти ача албай атабыздан аба каттамын ачып не алабыз? Бул 2015 жылы козголгон нерсе болчу. Бишкек Улан-Батор каттайт деп Танаев айтып кеткен. А киши өтүп кетти. Каттама ачылган жок да. Бул ишке ашпаган нерсе. Сиздер ишке аша турган нерсе менен алектенгиле. Жол, унаа жолдору бүттү. Мына быйыл каражат жок туурабы, Гүлмира Курманбекова? Каражат жок. Эң кооптуу нерсени айтты. Аба жолдорун кара тизмесин кой, биз кара жолдорун кара тизмесине кирип атпайсызбы? Эртең жолдорго каражатты кайдан табабыз? Мына баш койгон Эпкинди жолу эмне болду? Расторлу. Жок да каражат. Элге эртең эмнеден жооп беребиз? Кара тизмеден биз аба каттамдарын кара тизмеден чыгарганды кой, өзүбүздүн карапайым элдин кара жолдон кара тизмеден чыгара албай атпайсызбы? Каражат таба албай атпайсызбы? Мына жана Данияр Бексултанов айтпады. Биз келгенде эле күн тартибинде ушул маселелер болчу. Бир маселе чечилген жок. Мына канчанчы транспорт министри келди. Жөнөкөй эле мына Састомкадагы пост айтайынчы. Тургузуп койгон иштеген жок. А канча миллион акча кетти? Азыр транспорт министрлигинин чекесин апара тургузурса болот. Бардыгын иш козгосо болот. Мен билем, сиздерде 76% кызматкерлерге кылмыш. Күнүгө түшкө чейин кабинетте отурат, түштөн кийин КГБнын же АКСтин же Финполдун же МВД суракта жүрөт, туурабы? Туура. Коррупцияны жою боюнча бул тармакта кара тизмеден чыкпайбыз. Сиз туура эле айтып атасыз 3 жыл депчи. Дагы бери жагын айттыңыз, нары эле айтып турсаңыз болмок 30 жыл деп биз ишенбейбиз. Чыкпайбыз. 15 жылдан бери чыгара албаган, сиз чыгара алмак белеңиз. Бул деген темир жолдор боюнча туура маселени көтөрүп кетти. Мен мисалы эми азыр аба каттамына кыйын болуп аткандан кийин темир жол каттам. Бул эми казак мамлекети, туурабы? Бул саясий чечим керек болуп атат. Эрк керек болуп атат. Бул айка сиздин чабаңыз жетпейт, тишиңиз өтпөйт. Айка өкмөт башчы өзүнүн кадырын салыш керек. Өлкө башчы өзү кадырын салыш керек. Орус тарап макул мен билгенден. Казак тарап бираз мындай катуураак кайкайып турат да, эңкейс экен дегенде. Эми саясат, бирок аны чечишиңиздер керек. Эл үчүн дагы. Мына 1 жылдан бери темир жолдон бир да каттам жүр. Ошол эле кезде башка мамлекеттер болуп атат. Биз эттин эмесинебиз. Биз уруксат беребиз, биздин жыйындарга келбей эле орунбасар жөнөтөбүз, бирок ушул каттамдарды чечиңиздер да. Аэропорттор боюнча
Тамчы bunu Каракол жөнүндө айтып кетпеди. Ошо Караколдун директору болгон киши айтып атат да, ошол Тамчы бул мындайча айтканда алабарбандык жумуш болгон, алешемдик жумуш болгон. Караколдун өзүн эл аралык каттамгысы мына кышы менен лыжа тепкен келет да. Курулуп иштеп турмакчы. Мүмкүнчүлүгү чоң. Орустардын базасы жанында. Ошол жерде жерди алып атат. Талас аэродромун көрдүңүз билесиз? Таанысызбы? Качан акыркы жолу бардыңыз? 2 жыл мурун? Качан акыркы жолу пайдаланды аэродром? Качан конду дейбир? 2010 жыл 6 апрелде башка, спецназдан башка качан барды? Учалек аз пока. Бирок биз аэродромдун тегерек четин тозодук өзүбүздүн акчабыз менен. Былтыр бүттүк как раз. Мындай, сиз барсаңыз көрбөсөңүз керек. Тойкана аэропорттун территориясына кирип кеттирби? Анын өзүнүн гос акты бар, жанында турат. Жем кирип кеткен территорияңарга. Өзүнүн гос актысынын чегерегинде эле турат ал. Сиз билбей турбайсызбы анда? Сиздин территорияңызга кирип кеткен, иш козголгон. Менин сунушум негизинде. Ар жакта сүт комбинатына кирип кеткен. Аэропорттон. Үшүнтө отуруп берсеңер, эмки жыл бирөө фасоль айдап салат арга. Кенен турда. Там салып салат. Ана отурасыңар 2 жыл мурун баргам деп. Ал жерде местный органды власттар бар да, ошолордун негизинде алар жерди ошолор чечет да, биз чечпейбиз. Билбейм, мүмкүн айдап салды, барып карап келишет, бул 2 жыл мурун барып турду. Айдалбай эле турат, азыр тегереги королгон. Мен суроо берген жокмун, өзүм суроо айтам, суроо бергенде бул авиа каттамдар жөнүндө атымдарчы эң негизги тармак бул азыр унаа каттамдары менен эле темир жол каттамы түйшүккө салып аткан. Анан баасы мына азыр кече учуп келди, 12 000 сом менен учуп келди. Учурган болчумун мен өзүмдөн 60 000 сом менен учургам. Келгенде 12 000 сом. Бул киши айтса, Нурбек Темирбек айтса билбей атпайсызбы? 28 000 менен учат экен через Стамбул. 48 000 менен бияктан алганча 28 000 менен тияк менен алган жакшы дейт. 6 саат ашык учат экенсиң дейт. Эл Стамбул аркылуу учуп атат. Түз уча албай атат, кымбат болуп атат. Коррупцияны токтото албай атпайсызбы? Мен таң калам, аэропорттун генеральный директорлорунун бардыгы отуруп атат. Сиз мындай неме кылып коюңуз. Аластаппы ошол жакты бирдей кылып атасыз. Биринин артынан бири кетти. Бирок ошолмойдон эле калды. Мына Даниярбек Султанович айтпадыбы? Биз келгенде маселелер ошол, бирок адамдар башка, кадамдар башка. Эч чылган жок. Ошол кезде коррупция ошолмойдон турат. Ошол эле коррупция, ошол эле адамдар, ошол эле. Ошол эле система. Оңолгон жокпуз да, биз тоноп эле жатабыз да. Мен сунушумду айттым, жооп бере билген, рахмат.